Барыңыздарга салам, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, урматтуу өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары. Сиздер менен мынакей кезектеги түз эфирибизде байланышып турган учурубуз. Бүгүнкү түз эфирде дагы сиздер менен өтө кызыктуу ооруларыңыздарды талкуулап, алардын чечүү жолдорун биргеликте талкууламакчыбыз. Анда эмесе видеону аягына чейин көрүп, ар бир айтылган кеңештерди аткарууга аракет жасаңыздар. Барыңыздарга ийгилик. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Доктор, биз кызым 1 жаш 7 айлыкта. Азыркы учурда эмизем. Анан сиздин ушул эмеңизди сөзсүз көрүп, мен только сизге гана таянып, көп нерсеңизди ошо сизден эме кылам да. Кызым да буюрса сиздин эмеңизден ферритини көтөрүлүп, оорубай калдык. Кудай кааласачы, биз жайбай көп ооруганбыз да. Развитиясы да бүт жакшы. Эми азыркы учурдагы суроом жанагы өткөндө детский витаминдерди, профилактикага кайсы витаминдерди ичириш керек, бүт ошолоруңузду эме кылып алганмын да. Ошолорду ичирип жатам, Кудай кааласа. Анан кийин жанагы Карлстын детский омега 3син берип жатам да. Азыркы учурдачы. Анан өзүм дагы ичип жатам десеңиз, бир капсуладан жанагы сиз Солгардыкын айттыңыз эле го, профилактикага деп. Анан ошону туура эле кылып жатамбы? Кызыма да берип жатам Карлстыкынан, өзүм ошол жана Солгардын 950 немесин омега 3 ичип жатам да, профилактикага депчи, бир капсуладан күнүнө. Только омега 3 ичип атасызбы? Ооба, только омега 3 ичип атам профилактика үчүн деп. Эми бул жерде эми баягы омега 3 кээ бир учурда терс таасирлерди бериши мүмкүн, бирок эми баягы билбей туруп омега 3 индекс деп коет да, биздин организмибизде ошо омега 3 индекси болот да. Ошол сизде кандай, нормадабы же нормадан реалдуу түрдө азбы? Может сизге азыр лечебный дозировка керек болот, может 950 эмес, көп дозировка керек болот реально аз болсочу. Может сизге вообще профилактика жүзүндө дары ичпей эле жөн эле балык жеп жүрсөңүз деле жетиштүү болот да. Көрдүңүзбү? Вопрос. Ошого биринчи антип бир нерсе ичүүдөн мурун текшериш керек омега 3 индекстичи. Анан жөн эле профилактикалык түрүндө деп ичип кое берүү, бул профилактика деп көрдүңүзбү? Мен качан сиздерге лечение кылгандан кийин, баардык идеальный абалга келгенден кийин профилактикалык назначение кылып атпаймынбы? Андан кийин ошол профилактический период бүткөндөн кийин дагы кайра текшерүү кылыш керек аначы. Текшерүү кылып, эми дальше ушул профилактиканы улантыш керекпи же лечебный дозировкага өтүш керекпи деген маселе бар да бул жердечи. Ошого сизге азыр сунушум, лучше анти өз алдыңызча эле билип билбей жөн эле иче бербей, Солгардыкын айтты эле, сол негизи ошол бул эң жаман нерсе да, баягы Турабеков айтты эле, ичип атам деп эле иче берген бул туура эмес да. Эми мен баягы общий маалымат катары сиздерге курстарда, бир башка учурларда ушул препараттар жакшыраак деп айтып коюшум мүмкүн, бирок бул деген сөз обязательно ушуну ич, ушул гана сени профилактика кылат, аркы берки деген нерсеге таянылбаш керек да, себеби ар бир организм индивидуалдуу да. Мисалы Турабеков айтып атпайбы, иче берсеңер болот деп, бирок ошо мен айтып аткан нерсе жакшы деле дарылар кээ бир учурда пайдасы жок болуп калат. Көрдүңүзбү? Сиздин случайда да, именно сизге ошол сиз ичип аткан дозада вообще пайдасы жок болушу мүмкүн да. Азыр элементарный омега 3, может мисалы биз анализ көрбөй туруп, азыр омега 3 профилактика ичип атам деп ойлоп атасыз. Эртең мисалы долго ичип деле эчтек изменение болуп кетсе, Турабеков айтты эле омега 3 ичсеңер жакшы болот аркы берки. Бирок сиз туура эмес дозада ичип атасыз да. Ошон үчүн любой дозировканы врач индивидуалдуу түрдө так анализдерди көрүп, аны ошого жараша жазыш керек да. Анан врач өзү мисалы менми айтышым керек. Урматтуу катталуучу, мынакей могу периоддо сиздики нормага келди. Эми могу периодко чейин профилактика жүзүндө ичесиз. Анан могу периодко жеткениңизде кайра анализди көрөбүз. Дальше кандай дозада ичебиз, ошону ойлонобуз деп. Көрдүңүзбү? Ооба, түшүнүктүү доктор. Эметайын. Анда эмесе барыңыздарга ийгилик, урматтуу катталуучулар. Башка кимге сөз жетпей калган болсо, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө, жөн эле баягы өзүнөн өзү айыгып кетсе керек деген ойдон алыс болуңуздар всегда. Андай нерсе болбойт. Эң башкысы ар бир ооруну системдүү, так диагноздордун негизинде, оригинал препараттардын жардамы менен көзөмөл кылып дарылай турган болсок, мына ошондо биз ийгиликке жете алабыз жана дени сак абалда жашап жүрөбүз. Кудай мырза өзүм врачмын долбооруна жакында чыга турган курстардан иммунитет курсу чыгат. Андан тышкары аллергия боюнча, бел оору жана башка түрдүү оорулар боюнча дагы сонун
сабактар чыкмакчы. Кош бойлуу учурдагы геморрой, аялдарда кездешкен геморройлор боюнча дагы сонун маалыматтар чыгат. Бардык маалыматтарды күтүңүздөр. Барыңыздарга ийгилик жана ден соолук каалап, мен Бекжан Турабеков кийинки эфирлерден көрүшкөнчө маңакта туруңуздар.